Тарыхты билбей туруп келечекке умтулуу бул кайыксыз чоң океанга түшүү деген экен, бир акылба. Андыктан өткөн күнгө сарысып салуу бүгүнкүнүн милдети. Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин кызматыңыздарда мен Айзерек Жусупова күн тарых рубрикасы менен. Алдыда бүгүнкү күнү Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө катталган окуялар тууралуу маалымат беребиз. Россия Федерациясындагы Челябинск шаары 1736-жылдын 13-сентябрында негизделген. 1902 жылы Улуу Британияда айыпталуучунун күнөөсүн далилдөө үчүн биринчи жолу кылмыш болгон жерден алынган манжанын изи колдонулган. 1929 жылдын бул күнү англиялык бактериолог Александр Флеминг адамдын организмин инфекциядан коргоо боюнча тажрыйба жүргүзүп, пенициллинди ойлоп тапкан. Бирок дарыбат эле бузулуп калган. Көп өтпөй Говард Флори жана Эрнст Чейн аттуу окумуштуулар пенициллиндин анык, таза түрүн жаратышкан. Ясир Арафат менен Ицхак Рабин 1993 жылдын 13-сентябрында Палестина автономиясын таануу туурасында келишимге кол коюшкан. 13 сентябрь 2013 жылы Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин 13 саммити башталган. Бул маанилүү иш-чараны 300дөн ашык чет элдик, 100 жергиликтүү журналисттер чагылдырышкан. Бул күнү дүйнөгө белгилүү болгон жазуучулар, ишмерлер, популярдуу ырчылар жана спортчулар жарык дүйнөгө келген. Алар кимдер экен деп кызыгып жаткан болсоңуз, алдыда маалымат беребиз. Кыргыз Республикасынын элимине эмгеги сиңген ишмер, физик жана математик Мурзабек Иманалиев 1931 жылдын 13-сентябрында туулган. Анын 200дөн ашык илимий эмгектери, анын ичинен 5 монографиясы бар. 1954 жылдын дал ушул күнү саясий ишмер Бакыт Бешимов Ош облусуна караштуу Алай районундагы Гүлчү айылында жарык дүйнөгө келген. Ал бир гана белгилүү саясатчы болбостон, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын программасын түзгөн негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал эми 1969 жылдын 13-сентябрында ырчы Асель Турдалиева Бишкек шаарында туулган. Ырчы айым алгач сахнага жаз жамгыр ыры менен чыккан. Бүгүн сулуу өзгөчө, толкунданат жаш жүрөгүм. 2000 жылдан баштап Бибисара Бишеналиева атындагы искусство институтунда мугалим болуп иштеп, учурда сырттан окуу бөлүмүнүн башчысы. Асель Турдалиева Кыргыз Республикасынын президентинин ардак баракчасы, эмгек сиңирген артисти, маданияттын мыкты кызматкери наамдарынын ээси. 1973 жылы италиялык футболчу Фабио Каннаваро төрөлгөн. 2006 жылы өткөн дүйнө чемпиондугунда Италиянын курама командасынын капитаны болгон. ФИФАнын версиясы боюнча 2006 жылы дүйнөнүн мыкты футболчусу деп табылган. Орусиялык ырчы Ираклий Пирцхалова 1977 жылдын 13-сентябрында Москва шаарында жарык дүйнөгө келген. Ираклий 16 жашында эң алгачкы ырын жазырган. Ошентип сахнага жаш кезинен аттанган ырчы 2000 жылдан баштап Тет-а-тет тобунда ырдай баштаган. Анын Вово Чума, Лондон Париж, Время аттуу ырлары хитке айланып, Лондон Париж, Капли абсентерлар үчүн алтын граммофон сыйлыгына ээ болгон. 13 сентябрь 1989 жылы белгилүү немис футболчусу Томас Мюллер төрөлгөн. Мюнхендик Бавариянын жана Германиянын курама командасынын оюнчусу Томас Мюллер 2010 жылкы чемпиондукта мундиалдын мыкты бомбардири деп табылган. Бүгүнкү күн да эртең үчүн тарых. Андыктан өздүк тарых баракчаңызды жалаң гана мыкты окуялар менен толтуруңуз. Бул үчүн сизге көтөрүңкү көңүл керек. Ал эми жагымдуу маанайды болсо Ош ТВ каналынын Арут-таң программасы сизге тартуулайт. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кезек негизги студияда.